12 bab. 3 ayattın жообу 1. Мариям уулу Иса Машаякты Алла тирилтип, жана анасманга алып кеткен деген ойго баары кошулушат. Бирок бул качан болгон деген ойдо гана бөлүнүп жарылуулар бар. Али Имран сүрөсү 55 аяты сөз байланышын сактабайт деген адамдар ал аятты мындай деп которушат. Мен сени өзүмө көтөрүп, капырлардан тазалайм. Жана мен сени акыркы күнү жерге кайрадан кайтарганда гана өлүмгө мажбурлайм. Куран бул окуяны кандай ирэет менен айткандыгын байкадыңарбы? Бул өтө маанилүү жана түшүнүктүү. Башында Мариям уулу Иса Машаяк төрөлдү. Андан кийин ал өлдү. Андан соң ал өлгөндөн тирилтилип көтөрүлгөн. Андан кийин ал капырлардан бошотулган. Андан кийин анын жолдоочулары капырлардан жогору коюлуп, жана өз ордуларын акыркы күнгө чейин сакташат. Эгерде башынан эле башка ирэет ойлонуштурулган болсо, асыл Куран ушундай ирэет менен жазмак беле. Биз жаңылышып жатабызбы? Албетте жок. Ушундай одоно жаңылыштыктан бизди Алла өзү сактасын. Бардык жашап жаткан жандуулар жалгыз аныкы. Ушул иреттүүлүк окуянын сөз байланышына келгендиктен асыл Куран ушундай ирэет койгон. Асыл Курандын 6200дөн ашык аятынын ичинде бир гана ушул аяты Мариям уулу Иса Машаяк керилип өлгөн эмес дешип талкуулашат. Ниса сүрөсү 157 аят. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Аль-Масих бинни Мариямды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Албетте, Иса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндө калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Башка жагынан 3 аят Мариям уулу Иса Машаяктын өлүмү жөнүндө айтат. Жана биз аларга маани бербей койбошубуз керек. Али Имран сүрөсү 55 аят. Алла айткан бул сөздөрдү эстегин. Эй Иса, албетте, мен сага өзүм өлүм жиберем, жана өзүмө кайра көтөрөм. Жана капырлардын жамандыгынан куткарам. Ошондой эле кыямат күнүнө чейин сени ээрчиген заттарды капырлардан жогору коёмун. Кийин мага кайтасыңар. Анан өзүм силер талашып тартышкан нерселер жөнүндө араңарда өкүм кыламын. Маида сүрөсү 117 аят. Мен аларга жалаң өзүм амир кылган сөздү гана айттым. Раббим жана Раббиңер болгон Аллага ибадат кылгыла. Дагы араларыңарда болгон чагымда алардын үстүндө күбө болуп турдум. Мени өз алдыңа чакырганыңдан кийин болсо, сен өзүң алардын үстүндө күзөтүүчү болдуң. Сен өзүң бардык нерсеге күбөсүң. Мариям сүрөсү 33 аят. Мага туулган күнүмдө да, өлө турган күнүмдө да, кайра тириле турган күнүмдө да тынчтык болот. Окуянын хронологиясы. Жогоруда көргөзүлгөн 3 аят окуянын сөз байланыштарын абдан так көргөзүп турат.
Ali İmran Suresi 55. ayat. Allah aytkan bul sözdөрдү estegin. Ey İsa, albatta men saga özüm ölüm jiberem, jana özümü kayra götöröm. Jana kapırlardın jamandыгынан kutkaram. Oşondo ele kıyamat gününe çeyin seni irçigen zattарды kapırlardan jogoru koyomun. Giyin maga kaytasыңар. Anan özüm sizler talaşıp tartışkan nerseler jönündө arаңарda öküm kılamın. Maida Suresi 117. ayat. Men alarga jalan özüm amir kılgan sözdüğün ayttım. Rabbim, jana Rabbiңер bolgon Allah'a ibadat kılgıla. Dagı aralaryňarda bolgon çağımda alardı üstünde güve olup durdum. Meni öz aldıňa çakırganыңdan keyin bolsa, sen özüň alardın üstünde güzötүүчү boldun. Sen özüň bardyk nersege gübösüň. Maryam Suresi 33. ayat. Maga tuğulgan günümde de, öle turgan günümde de, kayra tirile turgan günümde de tınçtık bolot. Jogoruda berilgen ayattarga biraz bayko salıp görölü. Maryam oğlu İsa Maşayak öle turgandığın jana kayra özünü alına turgandığın Allah özü aytkan. Allah'ın ayanları açık, gümönsüz. Ali İmran Suresi 55. ayat. Allah aytkan bul sözdörдү estegin. Ey İsa, albatta men saga özüm ölüm jiberem, jana özümü kayra götöröm, jana kapırlardın jamandыгынан kutkaram. Oşondo ele kıyamat gününe çeyin seni erçigen zattарды kapırlardan jogoru koyomun. Giyin maga kaytasыңар. Anan özüm sizler talaşıp tartışkan nerseler jönündө arаңарda öküm kılamın. Jogoruda keltirilgen ayattar Maryam oğlu İsa Maşayaktın akırkı güngө çeyin ölüp kayra tirile turgandığı jönündө aytıp jatat. Başkaça aytkanda Maryam oğlu İsa Maşayak kayra jerge gelgençe. İkinci ayatta Maryam oğlu İsa Maşayak Allah menen süйлөшүp, jana Allah anı asıl Kur'an gelgenge çeyin ile ölümgө ıygargandыгын bildiret. Anın ölümü asıl Kur'an gelgenge çeyin ile bolgon. Maida Suresi 117. ayat. Men alarga jalan özüm amir kılgan sözdörдү gana ayttım. Rabbim, jana Rabbiңер bolgon Allah'a ibadat kılgıla. Dagı aralaryňarda bolgon çağımda alardın üstünde güve olup durdum. Meni öz aldıňa çakırgandan keyin bolsa, sen özüň alardın üstünde güzötүүчү boldun. Sen özüň bardyk nersege gübösüň. Bul ayat Maryam oğlu İsa Maşayaktın ölümü murdale bolgondugun öz aytkandыгын bildirdi. Bul uşul ayat al ölgöndön tirilip ketkenden keyin berilgendigin bildiret. Başkaça aytkanda Muhammed aleyhissalam uçurunda. 3. ayatta Maryam oğlu İsa Maşayak özünün ölümü ötkön çak, özünün jakında öle turgandыгын uçur çak, jana özünün tirile turgan mezgili bolor çak jönündө aytты. Grammatikalık göz karaş menen sunuştulgan okuya bir mezgil menen baştalıp, jana bir neçe ayırmalangan mezgildi kamtıgan bir neçe yetişten turat. Ötkön uçur jana bolo turgan. Alar okuyanın tezdik хронологиясын tekke çıgarat. Aga bir mezgildi kamtıgan yetişter tuğra gelmek. Maryam Suresi 33. ayat. Maga tuğulgan günümde de, öle turgan günümde de, kayra tirile turgan günümde de tınçtık bolot.
Бул аят бизге Алла өзү Мариям уулу Иса Машаяк сыйынганга, муктаждарга кайыр садага бергенге, ал тирүү кезинде буйрук бергендигин айгинелейт. Мариям уулу Иса Машаяк өлгөн эмес деп өз оюнда бекем турган адамдар үчүн мындай суроо. Эгерде Мариям уулу Иса Машаяк өлбөсө, кимге кайыр садага бердиле? Ал асманда Алла менен болгондор жакыр жана ачка, тамакка муктажбы? Албетте жок. Жакырлар бул дүйнөдө, алар Алла менен асманда эмес. Мариям сүрөсү 31-аят. Дагы мени каерде болсом кут, берекелүү кылды. Тирүү болгонумда сыйынып зекет берүүмдү буйурду. Таваффа деген сөздүн мааниси. Каршылык дагы деле калып жатат. Кимде-ким өлүмгө мажбурлоо деп которулган таваффа деген сөз өлүмдү билдирбестен жерден адамды Аллага өлүмсүз эле алынган деп эсептеши мүмкүн. Башка бирөөлөр Мариям уулу Иса Машаяктын ордуна башка бирөө өлгөн деп божомолдошот. Бирок бул ойлор Мариям уулу Иса Машаяктын өлүмүн тастыктаган баштагы 3 аятка карама каршы келет. Мындай талкуулар асыл Куранга каршы, анткени таваффа деген сөз жана анын түзүлүшү жогорку 2 аяттан башка дагы 22 жолу кездешет. Чындыкты издеген окурман төмөндөгү аяттарды кунт коюу менен окуп көрсө болот. Биз башка маанини түшүндүргөн бир дагы аятты таппайбыз. Мисалы, Зумар сүрөсүндөгү 42-аяттагы таваффа өлүм учурунда жанын алуу деген маанини берет. Башка аяттардын барында ал өлүм дегенди билдирет. Ал аяттар төмөндөгүлөр. Бакара сүрөсү 234-240 аяттар. Али Имран сүрөсү 193-аят. Ниса сүрөсү 15-97 аяттар. Аннаам сүрөсү 60-61 аяттар. Араф сүрөсү 37-126 аяттар. Анфал сүрөсү 50-аят. Юнус сүрөсү 46-104 аяттар. Юсуф сүрөсү 101-аят. Раа сүрөсү 40-аят. Нахл сүрөсү 28-32-70 аяттар. Хаш сүрөсү 5-аят. Сажда сүрөсү 15-аят. Зумар сүрөсү 42-аят. Гафир сүрөсү 67-77 аяттар. Мухаммад сүрөсү 27-аят. Алланын сөздөрү жөн эле айтыла бербегендигин эстегиле. Алла күбө. Закриянын уулу Яхья алейхиссаламдын өлүмү ушундай эле сөздөр менен берилген. Жана анын өлгөндүгүнөн эч ким күмөн санабайт. Жана туура хронологиялык ирет, төрөлүү, өлүм жана кайра тирилүүнү түзөт. Мариям сүрөсү 15-аят. Ага туулган күнүндө да, өлө турган күнүндө да, кайра тириле турган күнүндө да тынчтык болсун. Раффа деген сөздүн мааниси. Мариям сүрөсү 33-аятындагы тирилем деген сөз Мариям уулу Иса Машаяктын өлгөндөн кийин тириле тургандыгын ачык көргөзүп жатат. Мариям сүрөсү 33-аят. Мага туулган күнүмдө да, өлө турган күнүмдө да, кайра тириле турган күнүмдө да тынчтык болот. Ниса сүрөсү 158-аятта кездешкен ошол эле сөзгө көңүл буруп көргүлө. Ниса сүрөсү 158-аят. Тескерисинче, аны Алла өз алдына көтөргөн, Алла кудурет жана даанышмандык ээси.
Ошондуктан колдонулган раффа деген сөз бизге табышмактуу. Шубинналлахум деген сөздүн маанисин түшүнүүгө жардам берет. Келгиле, толук аятты окуп көрөлү. Ниса сүрөсү 157-158 аят. Ошондой эле Алланын пайгамбары болгон Әл-Масих бинни Мариямды өлтүрдүк дешет. Чынында болсо, алар аны өлтүрүшкөн да, асышкан да эмес. Болгону алар үчүн ошондой гана көрүнгөн. Албетте, Иса жөнүндө талашып тартышкан адамдар ал жөнүндө күмөндө калышууда. Ал жөнүндө алар эч нерсе билбей, жалаң жоромолдорду гана ээрчишет. Аны өлтүрбөгөндөрү анык. Тескерисинче, аны Алла өз алдына көтөргөн, Алла кудурет жана даанышмандык ээси. Эми силер бул аят кандай маани бере тургандыгын көрдүңөрбү? Мариям уулу Иса Машаяктын замандаштары Мадина Аль-Муннавварда жашаган иудейлер да ушундай деп сөздөрүн бышыкташкан. Алар үчүн Мариям уулу Иса Машаяк биротоло өлүп жок болгон. Бирок асыл Куран мындай дейт: Ооба, ал чынында эле өлгөн, бирок тирилип жана азыр асманда жашап жатат. Бул болсо, эмне себептен Мариям уулу Иса Машаяктын мүрзөсү бош? Жана эмне себептен чыныгы ишенген адамдар анын асманда экендигин билишет деген суроо жооп берет. Алла капырларга өз пайгамбарларынын өлтүрүүгө жол бериши мүмкүнбү? Ушул айтылган нерселерден кийин да кимдир бирөөлөр бул ойго кошула албашы мүмкүн. Алар мынтип сурашы ыктымал: эмне себептен Алла өз пайгамбарларын капырлар шылдыңдап жана өлтүргөнгө жол берди? Бул суроого жооп берүүнүн алдында бул туурасында асыл Куран эмне дейт? Карап кетели. Бакара сүрөсү 87 аят. Албетте, биз Мусага китеп бердик. Андан кийин да пайгамбарларды жибердик. Иса бини Мариямга далилдерди бердик жана аны Рухул Кудс менен кубаттандырдык. Ар качан бир пайгамбар силерге жакпай турган нерсе менен келсе, бирин жалганчы деп, бирин өлтүрө бересиңерби? Бакара сүрөсү 91 аят. Айткын, эгер момун болгон болсоңор, эмне себептен илгери Алланын пайгамбарларын өлтүрдүңөр эле? Али Имран сүрөсү 112 аят. Эгер алар Алланын жана адамдардын коргоосунда болбой турган болушса, албетте аларга каерде болушпасын, карлык зарлык бар. Алар Алланын карын өздөрүнө кабылдап, бечаралык алардын үстүнө түштү. Буга себеп алардын Алланын аяттарын таңгандыктары жана пайгамбарларды жазыксыз өлтүргөндүктөрү. Буга себеп алардын кылган күнөөлөрү жана чектен чыгуулары. Али Имран сүрөсү 181 аят. Албетте, Алла кембагал, биз байбыз деген кишилердин сөздөрүн эшитти. Биз алардын айткан сөздөрүн жана пайгамбарларды жазыксыз өлтүргөндөрдүн жазып коебуз жана айтабыз: тозок азабын татып көргүлө. Бул кийинки аяттарда дагы чагылдырылган. Бакара сүрөсү 61 аят, Али Имран сүрөсү 21 аят, Али Имран сүрөсү 183 аят, Ниса сүрөсү 155 аят. Бул аяттардан биз Мариям уулу Иса Машаяктын өлгөндүгү ырас экендигин билдик.
Asıl Kur'andын başka ayatlарынан biz Иудейлер көп сандаган пайгамбарларды өлтүргөндүктөрүн билгенбиз. Ошондуктан Мариям уулу Иса Машаяк өзүнүн шакирттери капырлардан жогору коюлганга чейин эле өлгөндүгү анык. Бакара сүрөсү 87-аят. Албетте, biz Мусага китеп бердик. Андан кийин да пайгамбарларды жибердик. Иса бинни Мариямга далилдерди бердик. Жананы Рухул Кудс менен кубаттандырдык. Ар качан бир пайгамбар силерге жакпай турган нерсе менен келсе, бирин жалганчы деп, бирин өлтүрө бересиңерби? Байыркы мезгилде Иудейлер көп сандаган пайгамбарларды жана элчилерди өлүм жазасына кыйышкан. Жана алар Мариям уулу Иса Машаякты дагы өлтүргөндүктөрү толук түшүнүктүү. Биз мындай суроо берип көрөлү. Эмне Алла өз пайгамбарлары үчүн кам көрүп, жана аларды өлүмдөн куткара алган жокпу? Албетте куткара алмак. Биз Алланын кудуреттүү жана бардыгын карап турарын билебиз. Бирок биз түшүнө албаган бир себеп менен ал көптөгөн пайгамбарлардын, элчилердин өлүшүнө жол берген. Алла тирилтүүчү, ал өзүнүн ишенимдүү кызматчыларын кайра тирилтет. Ошондуктан алардын өлүмү түбөлүктүү өмүргө салыштырмалуу кыска мөөнөт уктаган сыяктуу гана болот. Биз дагы мындай суроо беришибиз мүмкүн. Алла Мариям уулу Иса Машаяк жөнүндө кам көрсө болот беле? Албетте болмок. Эгерде Алла Мариям уулу Иса Машаяктын өлүшүн каалаган болсо, ал бул өлүмдү ыйгарууга күчү жетет. Маида сүрөсү 17-аят. Алла Масих бинни Мариям деген кишилердин капыр болгондуктары анык. Айткын, эгер Алла Масих бинни Мариямды, анын энесин жана жердеги бардык адамдарды кырып жоготууну кааласа, ким Алла тарабынан болгон нерсени кайтара алат? Асмандар, жер жана алардын арасындагы бардык нерселер Алланын мүлкү. Ал өзү каалаган нерсесин өзү каалаган сыпатта жаратат. Алла бардык нерсеге кудуреттүү. Ошондуктан Алла өзүнүн кээ бир пайгамбар, элчилеринин өлүшүнө жол берген болсо, Мариям уулу Иса Машаяктын дагы өлүмү Алла аркылуу болгондугун биз билишибиз керек. Чын эле, Мариям уулу Иса Машаяк айкашкан жыгачка керилип кыйналуу менен өлдү беле? Же бул адамдарга ошондой көрүндүбү? Кээ бир адамдар мындай дешет. Мариям уулу Иса Машаяк өлөйүн деген акыркы учурда качып кетип, анын ордуна анын шакирттеринин бири Яхуда айкаш жыгачка керилип өлтүрүлгөн. Алла Мариям уулу Иса Машаякты куткарып, анын ордуна башка бир адамды өлтүрүүгө уруксаат бердиби? Бул өтө маанилүү суроо. Мариям уулу Иса Машаяк өлө тургандыгын жана анын өлүмү ак бат алып келе тургандыгын ал алдын ала эле билген. Мариям сүрөсү 31-33 аяттар. Дагы мени каерде болсом кут берекелүү кылды. Тирүү болгонумда сыйынып зекет берүүмдү буйурду. Мага туулган күнүмдө да, өлө турган күнүмдө да, кайра тириле турган күнүмдө да тынчтык болот. Кимдир бирөөнү жаңылыштык менен жазалай турган болсо, анда ал Кудайдын жакшылыгын алып келбейт. Эгерде Алла Мариям уулу Иса Машаякты
анын душмандарынын көрө албастыгынан сактап, куткарып калган болсо, анда Алла өзүнүн чыныгы сүйүү сапатына каршы чыккан болмок. Анткени ал өзү досу Ибраим алейхиссаламдын тукумун сактап калууга убада берген. Кандай гана сүйүү болбосун, толук жолду басып өтүүгө убада берип, бирок алдап коюп, толук курмандыкка барбай турган болсо, анда ал сүйүү жалгандык, айлакерлик. Бирок Алла буга айыптуу боло албайт. Эгерде Кудайдын сүйүүсү алдоо менен болсо, анда ал сүйүү чыныгы асмандык Кудайдык эмес, адамдык сүйүү гана болуп калмак. Мындай учурда Алланын мүнөзү биздикинен айырмаланбастан жана ага болгон табынуу, өзүбүзгө табынуучулуктан айырмаланбайт болчу. Бул болсо, Ибраим алейхиссалам каршы чыккан жалган кудайларга табынуучулукка, ошол эле күнөөгө алып келмек. Көпчүлүк кармап жана жазалаган Мариям уулу Иса Машаякты коркок катары элестетүү өтө кыйын. Эгерде ал өз ыктыяры менен макул болгондо, бул дүйнөнүн түгөл аскери келсе да, аны байлай алышмак эмес. Эгерде ал айкачкан жыгачтан түшүп кетүүнү каалай турган болсо, бул дүйнөнүн бардык мыктары менен дагы аны кагышса, ошол кичинекей бөлүк жыгач аны кармап тура албайт болчу. Эгерде ал өзү уруксаат бербегенде, бир дагы римдиктердин найзалары анын денесине өтмөк эмес. Акыры биз Алла Ибраим алейхиссалам баласын куткарып алгандыгын билебиз. Баланын ордуна берилген козу кочкордон башка ага эч кандай алмашуу сунуштулган жок. Жандык чыны менен эле өлдү. Антпегенде куткарып алуунун чыныгы башаты болмок эмес. Эгерде Алла Мариям уулу Иса Машаякты куткарып ала турган болсо, Ибраим алейхиссалам уулун куткарып алуу үчүн улуу курмандык жок болмок. Анткени жөнөкөй адамдын каны Ибраим алейхиссалам тукуму үчүн татыктуу кум боло алмак эмес. Бул дагы Мариям уулу Иса Машаяктын теңдешсиз өмүрү, чыккынчы болгон Яхудадын өлүмү менен куткарылгандык болуп саналмак. Бул жалган ишеним алдоо болот эле. Күнөөсүздүн ордуна күнөөлүү курман болгондугу куткарып алуунун маанисин жоготмок. Бирок баарынан жакшы пландарды билген Алла мындай деп айткан. Али Имран сүрөсү 55-аят. Алла айткан бул сөздөрдү эстегин. Эй Иса, албетте мен сага өзүм өлүм жиберем, жана өзүмө кайра көтөрөм. Жана капырлардын жамандыгынан куткарам. Ошондой эле кыямат күнүнө чейин сени ээрчиген заттарды капырлардан жогору коёмун. Кийин мага кайтасыңар. Анан өзүм силер талашып тартышкан нерселер жөнүндө араңарда өкүм кыламын. Ушунун баарын адамзаттын куткарылуусу үчүн алдын ала белгилеп койгон Аллага даңк болсун. 10-чу баптан биз 1-5 талап Мариям уулу Иса Машаякка дал келгендигин көрдүк. Жогоруда айтылган нерселердин баары жыйынтыктай турган болсок, Мариям уулу Иса Машаяк чын эле өлгөнбү деген суроо жооп бере алабыз. Ооба, ал өлгөн. Бул 10-чу бапта эскертилген. Курмандык өлдү деген 6-чы пункту толук көргөзө алат. 7-чи пункттун окшоштугу кум болуш үчүн, курмандык көпкө жашагандыгында кум болуш үчүн Мариям уулу Иса Машаяк көпкө жашады беле. Чынында эле Мариям уулу Иса Машаяк кум болуш үчүн көп убакыттар өмүр сүргөндүгүн биз көрдүк. Мына ошондуктан 7-чи пункттагы ал жөнүндө айтып жатат.
8-ci talap жөнүндө эмне айта алабыз? Мариям уулу Иса Машаяктын каны төгүлгөнбү? Башкача айтканда, айкашкан жыгачтагы өлүм кан төгүү менен коштолду беле? Жооп: ооба. Анын каны аны жыгачка кагып жатканда жерге куюлган. Мына ушундайча 8-ci пункттудагы Мариям уулу Иса Машаяктын сапаттарын так сүрөттөп көргөзөт. 9-чу белгинин окшоштугу боюнча курмандык чалуу Мория тоосунда болгон. Мариям уулу Иса Машаяк ошол жерде курман болду беле? Жаза Иерусалимдин жанындагы Мория тоосунда өткөрүлгөн. Ал 9-чу пункт боюнча дагы дал келип жатат. Мариям уулу Иса Машаяк Алла төлөй турган чыныгы кундун өзү беле? Ооба. Мариям уулу Иса Машаяк жөнүндө Закария алейхиссалам уулу Яхья алейхиссалам мындай дейт. Инжил Иоанн 1-бап 29-чу аят. Эртеси күнү Иоанн ага келе жаткан Исаны көрүп мындай деди. Мынакей, дүйнөнүн күнөөсүн көтөргөн Кудайдын курмандык козусу. 9-чу пункт дагы дал келип жатат. Акыры Мариям уулу Иса Машаяктын өлүмү адамдарга бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк алып бере алабы? Албетте, ооба. Биринчиден, Мариям уулу Иса Машаяк өзү өлө электе эле мурда өлгөн адамдарды тирилткен. Экинчиден, 10-чу баптагы окуядан өлүмгө татыктуу болгон күнөөкөр үчүн өзүн курмандык кылууга арнаган күнөөсүз адам ага өмүр бере ала тургандыгын көргөнбүз. Демек, 11-чи ачылыш дагы дал келип жатат. Ошондуктан Мариям уулу Иса Машаяк улуу курмандык боло ала тургандын өзү болгон. Ал улуу курмандык, анткени курмандыктын бардык сапаттары менен төп келип жатат. Эми биз төмөндөгү аятты толугураак түшүнө алабыз. Вас-Сафаат сүрөсү 107-чи аят. Жана биз анын уулун улуу курмандык менен куткарып алдык. Курмандык эмне үчүн улуу деп аталган? Бул курмандык улуу деп аталган, анткени Мариям уулу Иса Машаяктын улуу курмандыгы бардык адамзатты камтый алат. Андан тышкары курмандык азим деп аталат. Бул болсо Алланын бир ысымы. Кандай таң каларлык ачылыш.